Göz тийгенде адамдын характери өзгөрөбү деп атат да. Көз тийгенде адамдын характери өзгөрөбү болду экен. Кандай болуп кетет, эмне болот? Мага ошо түшүндүрүп бериңиз деген аябай көбөйүп кетти да. Анан көп убакыттарда силер ойлоп келгенсиңер, сизде жин бар, жүн бар, же болбосо менин кара дуба бар деп келген да. Анан кийин көпчүлүгүңөрдө андай болбой эле көз тийиптир деп чыгарып койсом, кээ бирлериңер эме болдуңар да. Мындай, мен жиндей болуп жүрсөм, кантип бар көз тийсин депчи. Өзүңөр доктор болуп калгансыңарчы. Кээ бирлер бар да ушундайчы. Ошол себебинен мен силерге мындай, ошону бир сыйра мына тизмекте окуп берем азыр. Өзүңдү таап аласың ошол жерден азыр. Анан психологко барыш керек бекен, мен же жиндүү экенмин, же жиндүү экенин айырмасын көрөсүң да иншалла. Кээ бирлер өзүн жин деп жүрөт да. Чоң муштум. Демек, эгерде сизге көз тийген болсо, биринчиси кыжырлануу башталат. Кыжырлануу. Очкиге да көнбөй. Кыжырлануу деген нерсе мындай болбогон нерсеге сиркени суу көтөрбөй калат. Сиркени суу көтөрбөй эле бул биякта турса, эмне биякта турат? Тиякта туруш керек болчу. Ошон үчүн аялыңды, балаңды кырып баштайсың. Мындай жанакындай бир сирке суу көтөрбөгөн адамчы мындай кабагыма ончо эле мындай биян көтөргүсү келбей эле ушундай боло берет. Үйгө да көз тийген болсо, ошо көз тийген үйдүн ичине киргенде адамда ушундай пайда болот. Эч ким жакпайт. Үйүндө бир нерсе сасык болуп атканда эле ушундай боло берет. Үй ысык болгонсо эле бир ысык. Аны кийин түшүндүрүп берем иншалла. Андан кийин өзүнө өзү ыраазы болбой калат. Өзүнө өзү ыраазы болбойт. Кылган ишине бир ыраазы болбойт, түк ыраазы болбойт. Эмнеге мындай болуп калсам, эмнеге мындай болуш керек болчу. Ушул баягы өзүнө өзү жеп баштайт ичине. Үчүнчүсү кайдыгерлик башталат. Бүгүн кылып отурган иш 5-6 айга калып калат. Бүгүн төлөп салыш керек болчу, карзың дагы көбөйүп кете берет. Мындай айтканда, баары бир болуп калат да. Тамаша болгон баары бир иш болуп калат да. Кайсы нерсе болсун, мейли көңүлгө деле албай калат. Мындай айтканда, кээ бирлер баягы мындай айтканда, жанакындай кылыш керек болчу. Кереги жок деп сезилет да. Өлгөн атат бирөө, өлгөн атат, макул, болду. Ушул нерсе. Андан кийинси маанайы дайыма чөгүп баштайт. Маанай. Мындай кандайсың, эмеси, настроениясы бир калыпта болбойт. Настроение карасаң мындай, только чөгүп турат. Көтөрүп сүйүнөйүн дебей. Анекдот айта бер жана керелден кечке. Такыр ага көңүл бурбайт. Анекдотко да көңүл бурбайт. Эмне настроение түшкөн. Эчтеке көтөрө албайт анын настроениясын. Бул ушундай нерсе. Анан кийинкиси көп үшкүрүүнү баштайт. Ох. Деп эле аба жетпей аткан сүйлө арга жана. Деп эле баягы түштөн кийин да бул жериңе аба жетпей эле эмне кыларың билбей эле момунтип эле жүрөк согуп эле мындайынан эмне кыларым биякта турсун жүрөк. Мындайынан согуп эле бир кызык. Анан мындай бир кичинекей эле аят кылып койсо эле эстеп эле кекирип эле анан көзүнөн жаш агып баштайт. Кичине эле аят кылып койсо эле болду. Анан кийинси күмөн саноо башталат. Даратты болду алдымбы же алган жокмун? Үйдү бекиттимби же бекиткен жокмун? Форскен жаптымбы, жапкан жокмун? Үтүктөткү өчүрдүмбү, өчүргөн жокмун? Күйөөмдү карап койдумбу же карап койгон жокмун депчи. Бар го ушуну күмөн. Ким менен жүрөт болду экен? Кайда жүрөт болду экен? Эмне кылды болду экен? Ким менен жатты болду экен? Момунтип атат болуш керек. Мындай фантазиясы момунтип келип туруп, анан үйүнө келип туруп жөн эле тамак жасап аткан жеринен субханалла аялын былчып сабап башташы мүмкүн, же болбосо күйөөсүн беттетип алышы мүмкүн. Кайда жүрдүң болушу мүмкүн. 1 секунд аны үчүн 1 жыл өткөндөй болушу мүмкүн. Бүтүү деген ушундай.